Жакшы, иштер кандай? Кандай? Иштериңиз кандай, жакшыбы? Жакшы. Нурбек байке, мен эртең шаарда болом. Менчи. Анан могу баягы биз губернаторго жолукканда көчө жолуктук анан могу ушул боюнча ответ качан келет экен? Мен аны билбейм, аны сен менен чогуу эле отурбадыңбы? Нурадил, сен что-то жаман мындай эки эме экөө жолугуп сүйлөшөбүз, сен мындай башкача сүйлөп келипсиң иним. Кандай Вроде мен сага жакшы эле түшүндүрүп айтпадымбы? Мен буларга вообще тиешем деле жок эч кандай. Мага баары бир ыссы жок десе жокко жаап бере салсак болот, мага вообще баары бир дебедим. Ошо жаптырыш керек болуп атпайбы, Нурбек? Эми жаптырсаң, мен сага эмне деп атам? Мага вообще баары бир деп атпаймынбы? Администрация чечип келген, жакта депутаттар чечкен, мен эч кандай чечим чыгарган жокмун да. Депутаттар адашып чечип эметип атабы? Просто сенчи мындайчы, Нурадил, биринчи мындай тактап туруп сүйлөчү, вообще отуруп алып сен коррупция деп атасың. Мына озуна карап сүйлөбөйсүңбү сенчи? Алды көрүнүп эле турган иш да. Таягында көрүнүп турат. Сен биринчи доказать этпейсиңби? Сен биринчи келип эмечи. Мына просто мындай жаш эле болосуң, мына анчалык эметпей эле койсоң болот. Мен сага экөө сүйлөшпөдүк беле. Башында мен айтпадым беле, билесиз, 2 ай мурун силерге келгенде айтпадым беле. Эми анчалык эметпечи, эркекче жүрчү. Нурадил, мен сага мындай оюнда жакшы болчу, түзүм, мен мындай активист болуп атат, молодец, без проблем, жардамдашалы, проекттер менен иштешели. Болсоң мен сага деле көрсөткөн эмесмин, бир гана шамшы айыл эмес, башка 9 айыл бар да, ошонун баарына эмне иштер болуп атканын баарын көрсөтүп берем. Жок, мен ал бир жок, мен сага айткан жокмун. Сен коррупция деп сен мени айтып атасың. Мен акимди айттым именно. Бля, сен миним мындай, пожалуйста, бля, мындай нерв кармалбай кетип атат. Акыркы учурчу. Эми мен деле кызматкермин, эртең бир күнү кетем, мындай жолдон жолугуп калсак просто мойнумду урап коем, зачем это надо да, анча-мынча билин. 2-5 жылкы балдар деле бар, врачкаларчы, ошол жерден турат, ызылдап койчу. Любой жерден көтүн айырып коюш деп, сен зачем это надо да, мен сага просто элдин активист болуп, иним, давай иштешели, мен бияка кызмат кылган келдим, бул жерде мага 1 чарчы метр, 1 квадрат метр жер да керек жок. Нурбек байке, Нурбек байке, мен сизге эч кандай жамандыгым жок. Алдым мен зачем эми коркутуп, мен бир айткан. Мен коркуткан жокмун, мен жиним келип кетти, мен жиним келип кетти, көчөнү билет, жаап салайын дейсиң, просто эми зачем это надо дедим, мен кызматкермин да. Духуңар жетеби? Эркексе. Мындай айтчы, Нурбек байке, эми сен билесиң да, эми азыр чапсам ыйлайсың да, эми койчу эми. Сен мен чаба албаймынбы? Мен чаба албаймынбы? Болду, эми сен мындай эркекче жүрсөң, сен баягыда келгенде мен сага түшүндүрүп бербедим беле эми. Жок, Нурбек байке, токтосоңор, мен сизге бир нерсени айтайын. Баягыда дачадагы эл менен келбедик беле, ошондо айтпадым беле. Нурбек байке дачадагы элдер каршы чыкканда мен ошол жерден бүтүрүп бербедим беле, силерди ким билесизби? Дачадагы элдер сен бүтүргөн жоксуң, Нурадил, мындай сен мени уксаң, ошол жерден акты түзгөнбүз, жана Гүлбарсын деген эже жүрбө. Акты көрсөткөн. Ондай нараачылыктар берди деп туруп. ГКМБга мен тергөөгө бергенмин. ГКМБда ал ишчи. Ишенбесең ГКМБдан сура. Жооп келдиби? Келе элек тергөөдө деп атпайсың, сен эртең барып сурасаң. Ушундай тергөөдө Нурбек байке, давай наличность переходить этпейли. Билем, иним, сен просто көңүл түшүп салдың да, мен сен вроде жакшы эле бала го деп жүргөм да. Жок, мен түз эле эл үчүн эле мояктан сүйлөп атам. Эми эл үчүн болгондо сен анчалык эмес, сен эркекче келип сүйлө, Нурбек байке, могу жер мондай деп, мына кызыкчылык барбы деп, мага вообще керек жок мына. Мен башында деле айткам, бля, булардын баарына тең эле каршы болуптум, керек жок мына. Шагыл деп. Бул жерден администрация чечилди. Мага вообще бар бир, эртең жап десе жаапса, вообще эле жыргал, мага жаап деле саласың. Ошо жабыш керек болуп атат. Эми жабып салып дегенде, буну мен чечкен жокмун да, өзүң көрүп атасың бул жактан. Администрациядан чечип келди, мен колуман келсе бир нерсе жаап туруп деле салмакмын да. Мен чечип берген жокмун да, чечимдин баары ошол жерде эмеде да, сизде да могу эмечи күччү, ошо чечкенгечи ушуну жаптырганга. Мен Нурадил, мен ал жерде мен эч кандай бир кагазга да эметкен эмесмин. Бул жерден депутаттарга атайын салып берген эмес. Хакимияттан уже чечилип кетти. Бул жер ресурстар, геологияга карайт экен, Русла биздин айыл өкмөттүн балансында эмес экен. Сот пакетиңерди жана эмнелериңер бар, акча-пакчаларыңар чечип алгыла бар депутаттар менен. Экинчи этажда ошол жерде жана 5 манту деген байкең чогуу отуруп эле акылдап макул деген ал видеолордун баары тең бүт протоколдору бүт баары бар. Жолду тиги сайдын чети менен алып кетсин деп, эми Нурадил, блядь, мындай серьезно эркекпиз го, сен деле эркексиң го. Мындай эркекче эле келип эле мондай дебейсиң, анан туруп алып бетке туруп коррупционер деп, коррупция деп. Жок, эми мен сага да жиним келип кетти, менчи, бля, мен эч качан мен өмүрүмдө бир затыйын алып көргөн да эмесмин мен.
Карапайым эле элдерден эмес, мен ак эмгегим менен эле өсүп келгем эч. Анан могул жерде сөзүңдү үчүн мен кичине нааразы болуп калдым да. Жок, эми сөз болгондо мен Жапчастамасың да сенчи, билейин. мен сизге эмне деп сөз айттым? Айтмачы. Эми экчилүү эле койчу, билесиң да эмне деп айтканымды. Жок, именно эмне деп айттым? Бюджетте мындай айтып атам да, бюджет дегенде мондай дотациядабыз биз өзүбүз камсызда билбейбиз. Бул бюджет деген жана мектептерге көмүр алып берип ремонтун кылганда эле эчтеке жок калат бул жерде. Азыр каяктасыңар, Нурбек байке? Эми эмне болду? Жок, азыр мен жумуштар менен жүрөм, мен аны каякта экенин азыр жолго албайбыз все равночу. Эмне жумуш караңгыда каяктасыңар, ошону айтсаңар. Сен менден ачуу сурап калдың элең койчу. Жок, эмне болду? Айтпайсың мен ачып туруп атам, каяктасыңар деп атам. Жаңы элекке сөзүңөр үчүн жооп бергиле. Нурбек, мен сени сурап атам, каяктасыңарчы. Сен нормально жүрбөйсүңбү? Эмне атасың мен баарын отуз жатачы? Эмне атасың сенчи? Мен кубанатымчы. Иә. Сен деген сен өкмөттүн кишисиң, сен билимдүү кишисиң, сен деген эмне тиги? Мен айтып атам ал, айылдын баары эле айтып атпайбы? Жердин баары тең тартып алгансыңар силерчи. Бербейсиңер ошол элдин жерин. Нормально сүйлөчү.